Ислам онлайн илимий медиа порталы тартуулайт сахабалардын өмүр баяндары. Элхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Аллах Таалага мактоо шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын саламдары жана салаваттары болсун. Аллахумма яссир ли амри вахлул уqdatan мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү сөз кыла турган улуу сахаби пайгамбарыбыздын сахабаларынын бири. Ислам дини адамзатка жаңыдан келип, пайгамбарыбыз менен Курайш капырларынын ортосунда тирешүү күчөп турган учурда, мына ошол мезгилде ислам динин кабыл алган. Пайгамбарыбызга бүтүндөй эли каршы чыгып, жакын урук туугандары, дегел арабтардын баарысы каршы чыгып, пайгамбарыбызды сен жалганчысың, сен сыйкырчысың, сен акынсың, сен элдин арасын бузуп жарган бузгунсуң деп, ар тараптан кысым көрсөтүп, пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын танып турган учурда ислам динин кабыл алган адам. Ислам динин кабыл алган улуу сахаби. Мына ошол улуу сахаба жөнүндө сөз кылабыз. Бул сахабанын аты Туфайл ибн Амр радийаллаху таала ан. Аллах Тааландан разы болсун. Туфайл ибн Амр жахилият учурунда, тагыраак айтканда исламга чейинки динсиз доордо, караңгылык доордо Араб жарым аралында жайгашкан Тихама деген аймактагы Даус деген уруунун башчыларынын бири болгон. Туфайл ибн Амр ислам динин кабыл алганга чейин эле арабтардын арасында өзгөчө кадыр барктуу адамдардын бири эле. Ал жеке эле өзүнүн элинде эмес, башка элдин арасында да, жалпы эле арабтардын арасында анын орду бар болчу. Анткени анын сүйлөгөн сөзү орундуу. Эгерде адамдардын арасында кандайдыр бир кыйынчылык пайда болсо, же бир көйгөй жаралса, эли ага барып, анын кеп кеңештерин угушкан. Андан насаат сурашкан. Ал исламды кабыл алганга чейин эле адамдардын арасында өзүнүн адамгерчилиги, айкөлдүгү, берешендиги менен белгилүү болгон. Адамдар айтат, Туфайлдын үйүндө очогунан от өчкөн эмес, тулгасынан казаны түшкөн эмес. Эгерде кайсыл бир адам үйүнө барган болсо, аны сөзсүз коноктогон. Агасы урмат көрсөтүп андан кийин жөнөткөн. Эгерде ачка калган адам болсо, аны тоюндурган. Эгерде кийимсиз болгон болсо, ага кийим берген. Эгерде кайсыл бир адам коркунучка кабылган болсо, аны коркунучунан коргогон. Эгерде кайсыл бир адам жапа чегип, зулумдукка кабылып жабыркаган болсо, аны өзүнүн кепилдигине алып, эч бир адамга зыянын тийгиздирген эмес. Мындан тышкары ал акындык өнөрү дагы бар болчу. Сөздү иргей билген, ак сөздү карадан айырмалай билген, сөздүн төркүнүн таап сүйлөгөн чечендик өнөрү дагы бар эле. Мына ошол улуу сахаба жөнүндө сөз кылабыз. Туфайл ибн Амр күндөрдүн биринде Меккени көздөй аттанат. Ажылык милдетин аткарыш үчүн дөбөсүн минип Тихамадан чыгып Меккени көздөй жөнөйт. Мына ошол кезде пайгамбарыбыз менен Курайштын ортосунда тирешүү, жаңжал күчөп турган мезгил эле. Пайгамбарыбызды колдогон адамдар аз. Пайгамбарыбыздын жападан жалгыз куралы көкүрөгүндөгү ыйманы менен тилиндеги акыйкаты гана болгон. Башка эч кандай куралы, башка эч кандай каражаты болгон эмес. Элинин баары каршы чыгып турган. А бирок пайгамбарыбызга каршы турган Курайш капырларынын колунда бүткүл курал болгон. Алар тили менен дагы, колу менен дагы, кээде күчкө салып дагы пайгамбарыбызга каршылык көрсөткөн. Пайгамбарыбыз дааватын токтоткон эмес. Мына ошол жаңжал күчөп турган учурда, мына ошол тирешүү күчөп турган учурда Туфайл Меккени көздөй аттанган.
Курайштын дагы бир куралы, алар сырттан келген адамдарды тосуп алып, аларга өзгөчө кылып сый урмат көргөзүп, аларды коноктоп, пайгамбарыбызга жолук элек жатып, пайгамбарыбызды аларга жамандаган. Алар ошентип жол боюнан тосуп ала турган адамдарды атайын дайындашкан. Туфайл ибн Амр дагы Меккени көздөй чыкты. Ал эч нерседен кабары жок. Курайш капырлары менен пайгамбарыбыздын ортосундагы болуп аткан жаңжал жөнүндө эч кандай кабары жок, эч кандай сөз уккан эмес. Пайгамбарыбызды дагы тааныбайт. Анын ой максаты ажылыкты кылып, кайра элине кайтып эле. Ал бул нерсени күткөн эмес. Мына ошентип ал Меккеге келет. Мына ошол окуяны биз Туфайлдын өз оозунан угайлы. Туфайл радыйаллаху анху айтат: "Мен Меккеге келдим. Мени Меккенин ана башчылары, кадырман карыялары, ардактуу адамдары мени тосуп алышты. Барышты дагы бир жерге мени коноктоду. Баарысы тегеретип олтурат. Мына ошентип олтурганда арасында улууларынан кээ бирлери сөздү алып, мага мындай деп айтты: "Эй Туфайл, сен уктуңбу же уккан жоксуңбу? Ал туурасында кабарың барбы же жокпу биз билбейбиз. Бирок биздин арабыздан бир адам чыкты. Анын аты Мухаммад. Сен ал тууралуу уккан жок чыгарсың. Ал биздин элдин ынтымагын кетире турган болду. Ал өзүм пайгамбармын деп жүрөт, бирок ал бузгун адам. Мына биз ушул жерде эмне үчүн чогулганыбызды билесиңби? Биз өзүбүздүн улуу башыбызга карабай сенин алдыңда чогулуп олтурабыз. Биз сага ошол адамдын зыянынан сени коргош үчүн жана сенин элиңди коргош үчүн биз ушул жерде олтурабыз." Ал адам атасы менен баласын бөлдү. Туугандардын ортосунда кайым сөздөрдү айттырып, туугандарды бөлдү. Биздин элди, бир уч элибизди экиге бөлгөнү турат. Мына биз чогулдук, сага дагы ошону эскертейин дедик. Сен ага жолукпа. Эгерде жолугуп калсаң сөзүн укпа. Ал сага сөзсүз жолукканга аракет кылат. Сени сөзгө тартат. Эгерде сени сөзгө тарткан болсо, анда сен анын сөзүнө кулак салба. Анын сөзү сыйкыр. Билесиңби, эгерде анын сөзүн уга турган болсоң, ал сенин жан дүйнөңдү арбап алышы мүмкүн. Аны уккан кезде сен өзүңдүн акыл эсиңди жоготуп, аны ээрчип кеткениңди билбей калышың мүмкүн. Ошон үчүн сен андан сак бол деп пайгамбарыбызды көрө элек жатып эле Туфайлга ушунчалык жамандашты. Туфайл пайгамбарыбызды тааныбайт. Пайгамбарыбызды көрө элек, бирок пайгамбарыбызды көрө элек жатып эле ал чоочуп калды. Мына ошентип ал жерден таркап кетишти. Таркап кеткенде Туфайл айтат: "Эртең менен турдум дагы Каабага барып, кудайлардан барып берекет илейин, ошол жерде ажылык милдетимди аткарайын, Каабаны таваф кылып айланайын деп чыктым. Чыккан кезде эң биринчи оюма Мухаммад келди. Эки жагымда алаңдап, ошол Мухаммад келип калбаса экен, Мухаммад келип мени сөзгө тартпаса экен деп коркуп чоочуркап, ошонун сөзүн укпайын деп чыгып аткан кезде кулагыма кебес тыгып алдым. Ошентип Каабага бардым. Каабага кирип барган кезде бир адам Каабанын жанында ибадат кылып аткан экен. Ибадат кылганы башкача, турган турпаты башкача. Мен буга чейин ата бабаларыбыздан калган динде мындай ибадаттын түрүн көргөн эмесмин. Ал алыста турду, бир нерсени күйрөнүп жатты. Жакыныраак келип анын жүзүнө көз салсам, жылдыздуу. Жаман адамдын жүзү эмес, адамгерчилиги анын жүзүнөн эле, анын жан дүйнөсү таза адам экендиги анын жүзүнөн эле көрүнүп турат. Мына ошентип мен Каабаны айланып баштадым. Каабаны айланып, жүрөгүм негедир Мухаммадка тартып туруп алды. Улам айланган сайын Мухаммадка жакындай бердим. Анын күйрөнүп сүйлөп аткан сөзүн уккум келди. Бир маалда жакын келген кезде кулагымдагы тыгылган кебеске карабастан анын айткан кээ бир сөздөрүн кулак чалып калдым. Сөздөрү өзгөчө, мааниси өзгөчө. Мен буга чейин
ушунча көп сөздөрдү уксам дагы, акындардын ырларын угуп келсем дагы, жакшы сөздөрдү эргеп жүрсөм дагы, бунун айткан сөзү ушунчалык таасирдүү экенин туйдум. Мына ошол жерден өзүм айттым: эй Туфайл, сен эмне элди ээрчиме адамсыңбы? Сен эмне эл десе эле сен ошону ээрчип кете бересиңби? Сага кече күнү Курайштын башчылары келип жамандады, Мухаммад жаман деп. А сен эмне өзүң барып уксаң болбойбу? Мухаммадтын алдына бар, анын сөзүн угуп көр. Балким анын сөзү сага жагар. Жакса кабыл аласың. Эгерде анын айткан сөзү сага жакпаса, аны таштайсың. Сен мындан эмне зыян тартмак элең? Сен кандай зыян көрмөк элең? Бар угуп көр. Сенден эч нерсең кемип кетпейт деп мен өзүмдү өзүм жемелеп аттым дейт. Мына ошол жерден мен Мухаммадка жолугам деп чечтим. Кабанын ар четкерек жагына барып турдум. Мухаммадты бир топко чейин күттүм. Мухаммад ибадатын кылды. Сыйынды бир малда турду дагы үйүн көздөй жөнөдү. Мен дагы анын артынан ээрчип жөнөдүм. Адамдар мени ээрчип баратканымды байкап калбасын деп, аны алыстан караанын жоготпой, Мухаммадтын артынан көчөлөрдү аралап жөнөдүм. Бир малда ал барды дагы бир үйгө кирип кетти. Бир саамга турдум. Эч ким жок экенби деп эки жакты карандым дагы, мен дагы анын артынан кирдим. Кирип айттым: эй Мухаммад, сенсиңби Мухаммад деген кезде Мухаммад айтты: ооба, менмин. Мынакей, мен Меккеге келдим. Меккеге келген күндөн баштап кимге жолукпайын, кимдин үйүнө конок болбойн, ким менен сүйлөшпөйүн, баары эле сени жамандап атат. Мухаммадка жолукпа, Мухаммадтын сөзүн укпа. Мухаммад сенин башыңды айландырып алат, анын сөзү сыйкыр, анын сөзүн уга турган болсоң элиңди бөлүп жарасың, ынтымагың кетет деп жаман сөздөрдү эле айтып атат. Биринин дагы бир жакшы сөз айтканын укпадым. Бирок мен жана Кабаны айланып аткан кезде мен сени көрдүм. Мен кулагыма кебес тыгып алгам ушул сенин сөзүңдү укпайын деп. Бирок Аллах Таала айткан сөзүңдү угушумду каалады. Мен кээ бир сөздөрүңдү уктум. Мага сөздөрүң жакты. Сенин сөздөрүңөн мен эч кандай бир зыянды көргөн жокмун. Мынакей, мен сенин астыңа келип олтурам. Мен өз элимде кадырлуу уруу башчымын. Айтчы, максатың эмне? Эмне үчүн элиң сени мынтип жээрип атат? Эмне үчүн элиң сени бөлүп атат? Эмне үчүн сени жамандап атат? Эмне максат? Эмне Кудай Таала тараптан келген пайгамбар экенсиң? Эмне менен келдиң? Айтчы гана деген кезде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Туфайлга ислам динин баштан аяк айтып берди. Исламдын ичиндеги шарият өкүмдөрүн айтып берди. Исламдын адамзатка келген түпкү максаты эмне экендигин дагы төкпөй чачпай айтып берди. Сөз арасында пайгамбарыбыз Курандагы кээ бир сүрөлөрдү окуду. Айрыкча Ихлас сүрөсү менен Фалак сүрөсүн окуган кезде менин кулагыма кирген сөз жүрөгүмө барып уюп калгандай болду. Мен мындай сөздү буга чейин уккан эмесмин. Мухаммадтын сөзүн уксам, эч кандай элди бөлүп жара турган сөз эмес. Балким элди ынтымакка келтире турган улуу сөз. Мына ошентип турдум дагы, ойлоноюн дебестен, экиленбестен, шектенбестен туруп, Мухаммадка колумду сундум дагы. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу Кудай экендигине күбөлүк берем. Жана Мухаммад Аллах Таала тараптан келген элчи жана пайгамбар экендигине күбөлүк берем деп, мен ошол жерден ислам динин кабыл алдым. Мына ошол күнү мени мусулман болдум деп айтат Туфайл ибн Амр. Мына ошентип ислам динин кабыл алгандан кийин Меккеде бир топ убакыт туруп калдым. Мына ошол аралыкта пайгамбарыбыздын алдына келип ислам динин үйрөндүм. Ислам дининдеги шарият өкүмдөрүн пайгамбарыбыздын өз алдына келип үйрөндүм. Ошого чейинки түшкөн Курандагы кээ бир сүрөлөрдү жаттаганга да жетиштим. Мына ошентип көп убакыт өтүп кетти. Элиме кете турган дагы учур келди. Элиме кетерден алдын пайгамбарыбыздын алдына келип айттым: "Я Расулалла, мен өз элимде сөзүм өткөн адаммын, кадыр барктуу адаммын. Мен сизге бир суранычым бар.
Аллах Таалага дуа кылып сураңызчы. Кудай Таала менин сөзүмдү кубаттай турган, менин сөзүм акыйкат экендигин тастыктай турган бир аят белги берсинчи, бир керемет берсинчи. Мен элиме барып даават кылган кезде ошол Кудай Таала тараптан келген керемет мага бир күч кубат, дем берсин деген кезде пайгамбарыбыз алаканын асманга жайды дагы Аллахумма жааллаху ая. О Аллах, сен бул пендеңе өзүңдүн аят белгилериңден, кереметиңден бери көр деп дуа кылды. Мына ошентип пайгамбарыбыздын алдынан чыгып кеттим. Элиме жетейин деп калган кезде капчыгайдан ылдый сайды көздөй түшүп бараткан кезде чекемде бир нур пайда болду. Пайгамбарыбыздын кылган дуасы кабыл болуп, чекемде нур пайда болду. Чекемдеги нурду көрүп, бир аз чоочуп кеттим. Мына ошол жерден Аллах Таалага кайрылып дуа кылдым. Аллахумма жаалху фи гайри важхи. Я Алла, бул нурду жүзүмдөн башка жерге кыла көр. Мен элиме барган кезде элим чекемдеги нурду көрүп, бул Туфайл динин өзгөртүптүр. Ата бабаларыбыздан калган динди чаныптыр. Биздин кудайларыбыз ага жаза катары ушул чекесине нурду пайда кылып коюптур деп туура эмес ойлоп калбасын деген кезде чекесиндеги нур денесинен ылдый сыдырылып, колунун учуна келип, колунда кармаган камчысынын учуна барып токтоп туруп калды. Туфайл ибн Амр сайды көздөй элин көздөй түшүп бараткан кезде камчысын желпилдеткен сайын башындагы нуру кошо желпилдейт. Мына ошентип ал өз элине кирип барды. Өз элине кирип барган кезде карыган атасы бар эле. Атасы алдынан тосуп чыккан кезде Туфайл ибн Амр атасына айтат: "Илейка анни я аби." Атаке, менден алыс болуңуз. Сиз экөөбүздүн ортобуздагы байланыш үзүлдү. Менин сизге катышым жок, сиздин мага катышыңыз жок. Деген кезде атасы чоочулай: "Кагылайм балам, эмне болду?" дегенде, "Мен Аллахтын акыйкат динин кабыл алдым. Мухаммадтын динин өтүп, Мухаммадтын динин тутундум" деген кезде атасы: "Кагылайм балам, сен кайсыл динди тутунсаң, мен дагы ошол динди тутунам. Сен кайсыл динди туура деп эсептесең, мен дагы ошол динди тутунам. Мен сенин жолуңда болом" деген кезде Туфайл айтты: "Анда барыңыз дагы баштан аяк жуунуп, таза кийимиңизди кийип келиңиз. Анан мен сизге уккан нерсемди айтып берем" дегенде атасы барды. Баштан аяк жуунуп, гусул алып, Туфайлдын алдына келип отурган кезде Туфайл ага үйрөнгөн нерсесинин баарысын айтып берди. Курандын сүрөлөрүн окуп берди. Ошол кезде атасы кечеңдебестен, шектенбестен туруп, ислам динин кабыл алып, мусулман динине өттү. Андан кийин аялы кирип келди. Аялы кирип келген кезде аялына айтты: "Илейка анни." Эй, менден алыс бол. Сен мен үчүн адал эмессиң. Мен Аллахтын акыйкат динин кабыл алдым. Мухаммадтын динине өттүм. Сенин диниң башка, менин диним башка. Сен экөөбүз башкабыз" деген кезде аялы: "Сиз кайсыл динди туура десеңиз, сиз кайсыл динди тутунсаңыз, мен дагы ошол динди тутунам" деген кезде Туфайл айтканда бар дагы алдагы адамдар сыйынган Зушширо деген кудайчанын жанындагы көлмөгө барып, ошол жерге барып жуунуп, тазаланып кел дегенде аялы чоочулай: "Сиз эмне Зушширонун зыянынан коркпойсузбу?" деген кезде айтты: "Курагыр, барып жуун. Ал адамдар сыйынган жалган кудай, ал таш. Ал өзүнө да зыян бере албайт. Ал башкага да зыян бере албайт. Өзүнө да пайда келтире албайт. Башкага да пайда келтире албайт. Ал жөн эле бир таш. Баргының дагы жуунуп кел" деген кезде ал барды. Баштан аяк жуунуп кайра келди. Кайра келген кезде аялына ислам жөнүндө үйрөнгөн нерселерин баарысын айтып бергенде, аялы дагы ошол замат ислам динин кабыл алды. Кийин ал чыгып элине даават кылган кезде эли анын дааватын кабыл алган жок. Бирок элинин арасында бир гана адам ислам динин угаары менен кабыл алды. Ал улуу сахаба Абу Хурайра болчу. Абу Хурайрага ал ислам жөнүндө айтканда эле ошол замат ислам динин кабыл алган. Мына ошентип элине бир топ убакыт даават кылды. Дааватын токтоткон жок. Бирок эли дагы капырлыктан кайткан жок. Күндөрдүн биринде
Пайгамбарыбыз Меккеде жашап жаткан учурда, ал кезде пайгамбарыбыз Мединага көчө элек кез эле Меккеге барат. Жанында Абу Хурайраны ээрчитип алган. Пайгамбарыбыздын үстүнө кирген кезде пайгамбарыбыз саламдашып, аны менен амандашып, "Эй Туфайл, элиңде эмне кабар?" деп сураган кезде Туфайл айтат: "Элиме даават кылдым. Сизден үйрөнгөн нерсем баарысын айттым, бирок элим капырлыкка батып кетти. Күнөөгө батып кетти. Элимде сүткорлук менен зына жайылып кетти. Баш тарта турган түрү жок. Ар кандай ыкмалар менен айттым, бирок кабыл ала турган жөнү жок. Мына сиздин алдыңызга келдим. Кудай Таалага дуа кылыңызчы. Элим ары же бери болсун." деген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордунан турду дагы, барып даарат алып келип, ошол жерден олтурду дагы, алаканын асманга жайып, алаканын асманга жайган кезде Абу Хурайра айтат: "Пайгамбарыбыз алаканын жайган кезде мен ичимден коркуп кеттим. Элим үчүн кооптонуп кеттим. Азыр пайгамбар элиме каршы дуа кылып коебу деген коркунуч жүрөгүмдү ээлеп турду." Мына ошол кезде пайгамбарыбыз асманга колун жайды дагы дуа кылды: "Аллахумма хди даусан, Аллахумма хди даусан, Аллахумма хди даусан вати бихим" деп дуа кылды. "О Аллах, Дауска хидаят бер. Даус уруусун акыйкат жолго сала көр. Жаналарды алып кел" деп дуа кылган кезде Абу Хурайра айтат: "Жүрөгүм ошондо тынчый түштү" дейт. Пайгамбарыбыз бир топко сүйлөшүп отурдук. Мына ошондон кийин пайгамбарыбыз Туфайлга айтты: "Эй Туфайл, элиңе кайтып бар. Элиң сага каршы чыкса дагы, сага кандай каршылыктарды көрсөтсө дагы, сен аларга жылуу жумшак мамиле кыл. Жана дааватыңды токтотпо" деп насаатын айтты дагы, биз кайра элибизге кайтып кеттик. Мына ошентип кайткан күндөн баштап Туфайл дааватын токтоткон жок. Пайгамбарыбыздан уккан нерсесин, пайгамбарыбыздан үйрөнгөн нерсесин элине, жолуккан адамына баарысын айта берди. Ал арада бир топ жыл өттү. Ал арада пайгамбарыбыз Мединага көчүп кетти. Мединадан кийинки Бадыр согушу да өттү, Ухуд согушу өттү, Хандак согушу өттү. Кийин Хайбар согушу болуп аткан кезде пайгамбарыбыз Мединада эле бир маалда алыстан келе аткан бир караан көрүндү. Жакын келген кезде Туфайл ибн Амр экен. Туфайл ибн Амр Даус уруусу менен биргеликте Мединага көчүп келген. Ал 80 түтүн менен келген. Даус уруусунун 80 түтүнү Мединага пайгамбарыбыздын алдына диндик кабыл алып, мына ошолордун баарысы Мединага көчүп келген кезде пайгамбарыбыз аларды ушундай сүйүнүч менен, кубаныч менен тосуп алды. Кийин Туфайл радыйаллаху анху айтат: "Кийин пайгамбарыбыз менен отурган кезде, мына ошол учурда Хайбар согушу болгон. Хайбардан түшкөн олжодон пайгамбарыбыз бизге дагы бөлүп берди. Кийин айттым: Я Расулалла, мына элим менен келдим. Эгерде мындан кийин бир казатка чыга турган болсоңуз, же бир жортулга чыга турган болсоңуз, биздин Даус урууну өзүңүздүн оң кол канаты кылып алыңыз. Жана биздин урааныбыз мабрур деген сөз болсун" деп пайгамбарыбызга айтты. Пайгамбарыбыз Туфайлдын айтканындай кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Туфайлдын айткан суранышын аткарды. Мына ошонун айтканындай кылды. Туфайл радыйаллаху анху айтат: "Мына ошентип пайгамбарыбыз менен бирге жашап калдык. Пайгамбарыбыздын жанынан кетпедим. Кийин Меккени ачтык, Меккени багындырдык. Меккени багындырып, Хунайын казатына жөнөп калган кезде, ал жака бардык дагы. Кийин Хунайындан кайтып келаткан кезде пайгамбарыбызга айттым: "Я Расулалла, мага бир топ адамды кошуп бериңиз. Мен Даус уруусуна барайын. Биздин калып кеткен элибиз бар. Ошол жакта биздин эл сыйынган Зулкаффейн деген бир кудайчасы бар. Мен барайын дагы, ошол кудайчасын жок кылып, адамдарды акыйкат динге чакырайын. Мага бир топ адамды кошуп бериңиз" деген кезде пайгамбарыбыз ага уруксат берип, аны менен бир топ сахабаны жиберет. Ал Зулкаффейнга барат. Барган кезде
эл ага сыйынып аткан учур болот. Ал ошол топтолуп турган элди жарып өтүп барат дагы Зулкафейндин жанына келип, адамдарга бир топ убакыт ислам динин даават кылат. Ал Зулкафейндин колунан эч нерсе келбестигин түшүндүрөт. Ал жөн гана бир жыгач, жансыз зат, адамдарга эч кандай пайда да зыян бербейт. Жада калса өзүн да коргой албайт деп адамдарга дааватын кылды дагы ошол жерден от тутандырып Зулкафейндин жанына келип, адамдардын көзүнчө жанына от таштап, ошондо бул ырда айткан сөзү бар: Я Зулкафейни ласту мин уббадика. Эй Зулкафейн, биз сага сыйынбайбыз. Миладуна акдаму мин миладика. Биз сенден да мурун жаралганбыз. Инни хашауту нар фи фуадика. Мына сенин өзүңө өрт жакканы турабыз деп айткан ыры бар. Мына ал жердеги карап турган адамдар, алар ойлошкон, ошол Зулкафейн кудайы азыр Туфаилди жок кылат. Асмандан чагылган түшүп Туфаилди өлтүрөт деп күткөн, бирок андай болгон жок. Жалындаган от Зулкафалар ушуга чейин сыйынып келген кудайын жалмап жок кылды. Алардын ошол элинде тамырлашып кеткен ширкти дагы жок кылды. Ошол жерден ал кайрылып элине даават кылды. Даават кылган кезде эли жапырт ислам динин кабыл алды. Мына ошол күнү Даус уруусунун калган адамдарынын баарысы ислам динине өтүп, баарысы мусулман болушту. Туфайл ибн Амр радиаллаху анху мына ошондон кийин кайра Мединага кайтып барат. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин ал пайгамбарыбыздын жанынан калган эмес. Кийин пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтөт. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин башчылык Абу Бакырдын колуна тиет. Абу Бакыр башчы болгон кезде баштапкы учурда бир окуя болгон. Ал ислам тарыхында Хурубур Ридда деп айтылат. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин кээ бир уруу башчылары, кээ бир уруулар, кээ бир арабтар ислам дининен баш тартышкан. Алардын максаты биз буга чейин пайгамбардын көзү тирүүсүндө зекет төлөп келгенбиз. Биз мындан ары төлөбөйбүз, Мухаммад жок. Буга чейин окуган намазыбызды окуй беребиз, бирок зекет төлөбөйбүз деп баш тарткан кезде Абу Бакыр мусулмандардын баарын чогултуп, мына ошолорго каршы согуш жарыялаган. Мына ошол зекет төлөбөйбүз деп исламдан баш тартып каршы чыккандардын арасында Ямамадан чыккан Мусайлима ал-Каззаб деген адам болгон. Ал өзүн пайгамбар деп атаган. Мухаммад менен шериктешмин, пайгамбарлыкта шериктешмин, Мухаммадка түшкөн нерсе мага дагы түшөт деп өзүн пайгамбар атаган, бирок ал жалганчы пайгамбар болгон. Мына ошого дагы бир топ мусулмандарды кол топтоп жиберет. Мына ошолордун арасында Туфайл ибн Амр дагы бар эле. Туфайл ибн Амр Ямамага бараткан кезде түндөрдүн биринде ал түш көрөт. Эртең менен турган кезде сахабалар менен тегеретип отурганда сахабаларга айтат: "Мен түндө бир түш көрдүм. Ошол түшүмдү жооп бергиле. Түшүмдө чачым кырылып калган экен. Чачым жок. Бир маалда оозумдан чымчык учуп чыгып кетти. Бир маалда бир аял пайда болду дагы, ал аял мени ичине киргизгенге аракет кылып, мени ичине киргизип атты. Ошондо көрүп калган Амр балам Амр мени колумдан кармап мени куткарайын деп колунан келген аракетин кылды, бирок куткара албай калды. Мына мен ушундай түш көрдүм, жооп бергиле" деген кезде сахабалар: "Хайран, бул түшүңдүн артында дагы жакшылыктар бар" деп эч нерсе дебей койгон кезде Туфайл айтат: "Мен бул түштү мындайча жорудум. Менин чачымдын кырылганы, бул согушта мен тирүү кайтпайм. Менин башым алынат. Ал эми оозумдан чыккан чымчык, бул менин денемден жанымдын чыкканы. Ал эми курсагына киргизип аткан аял, бул жерене. Мен жердин кучагына кирем, жер астына кирем. Ал эми балам мени куткара албай аракет кылганы, балам дагы көп өтпөй менин артымдан келет экен" деп жорудум деген кезде сахабалар: "Балким мунун артында бир жакшылыктар бардыр" деп таркап туруп кетишет. Ямамадагы
Согушта Туфайл ибн Амр түшүндө кандай түш көргөн болсо, мына ошондой абалда Ямамада кайтыш болот. Баласы Амр катуу жаракат алат, атасын таштап өз элине Мединага кайтат. Кайткан кезде атасы жок, колу да чабылып калган. Билек муунунан ылдый колу чабылып кеткен эле. Кийин Абу Бакырдын башчылык доору бүтөт. Абу Бакырдан кийин башчылык Умарга өткөн кезде күндөрдүн биринде Туфайлдын баласы Амр Умардын үстүнө кирип калат. Кирип калган кезде тамак даяр болуп калган. Адамдардын баарын чакырып тегеретте дасторконго отурган кезде Амр бир аз артка кетенчиктейт. Аны байкаган Умар айтат: "Эй Амр, эмне болду сага? Эмне кыжалат болуп атасың? Эмне колум жок деп кыжалат болуп атасыңбы? Мына могу алдымда турган табактагы тамакты алда колуң менен аралаштырмайынча мен бул тамактан ооз тийбейм. Кел" деп жанына отургузуп, ошондо айтат: "Эй Амр, билесиңби, мына жерде отурган адамдардын эч кимисинин мүчөсү бейиште эмес. Эч биринин мүчөсү бейиште эмес. Сеники эле. Сен ойлоп атасың, ушул жерде кыжалат болуп кетенчиктеп, сен өзүң уялып атасың, бирок билесиңби, мына бул жерде адамдардын эч кимисинин мүчөсү бейиште эмес. Сеники бейиште. Кыжалат болбо" деп ага дем берген. Мына ошентип кийин баласы Амр радыйаллаху анху Ярмук газатында кайтыш болот. Аллах Таала Туфайлдан жана анын баласы Амрдан ыраазы болсун. Экөөсү тең улуу сахаба. Билесизби, Туфайл ибн Амр кимдин динге келишине себеп болгон? Туфайл ибн Амр Абу Хурайраны динге алып келген. Абу Хурайранын ким экенин билесизби? Абу Хурайра пайгамбарыбыздан эң көп хадисти риваят кылган сахаба. Ал айтып кеткен хадистер кыямат кайымга чейин окулат. Канча деген адамдар анын хадистерин окуп атат. Билесизби, андан түшкөн сооп Абу Хурайрага дагы жана анын динге келишине себеп болгон Туфайлга дагы жазылып турат. Аллах Таала жалпы сахабалардан ыраазы болсун. Жана баарыбызды сахабалар динге кандай бекем болгон болсо, даават кылуу жолунда кандай сабырдуу болгон болсо, мына ошондой бекемдикти жана сабырдуулукту баарыбызга насип этсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.